Жаз мезгили келер замат түстүү гүлдөр борбор калаабызды көркүнө чыгарып, кооздугун арттырат. Бул гүлдөр шаардын клумбаларына чыгаардан мурда алгач гүл бакчаларда өстүрүлөт. Бишкек шаарынын жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлери гүлдөргө аяр мамиле жасап, шаардын көркүнө кам көрүшөт. Биздин бул гүл бакчабызда миллиондон гүлдөр өстүрүлүп, шаардын клумбаларына чыкты да. Азыр мына өзүңөр көрүп турасыңар, бийенде саналуу эле гүлдөр калды. Мунун баары ремонтный жумуштарга кетет дополнительно. Кээ бир жерлерде клумбаларда элдер тепсеп кетишет, ошолорго ремонтко калды да. Айкыз эже жашылдандыруу ишканасында гүл эгип иштегенине 10 жылдын жүзү болгон. Түрдүү гүлдөр шаар ичине отургузулган соң, ал гүлдөргө күн алыс кам көрүп, жумасына 3 ирет чөбүн жулуп карайбыз дейт. Эми азыр ото убагында иштеп атабыз, ушинтип шаарыбызды жашылдандыруу боюнча иштейбиз. Гүлдөрдү жакшы өстүрүүнүн аракетиндебиз. Элдер үзбөсө дейбиз. Эл эс алганда жашынакай болуп өңүлдөр ачылса. Жакшы маанай тартып аласыз. Жакшы маанайда. Шаарыбыздын кооздугуна кам көргөн кызматкерлер ар бир гүлдү чоң эмгек менен өстүрүшөт. Ал эми тургундар тилекке каршы көңүл кош мамиле жасап, гүлдөрдү үзүп, тебелеп кеткен учурлар болбой койбойт. Көбүнчө элдин маданияты гүлдөрдү үзүп кетишет, тебелеп кетишет, машиналарын газондорго коюшат, дагы машиналар менен клумбаларга кирип кетишет. Өтө мындай бизден эмгекти көп баалабайт көбүнчө адамдар. Бирок баалагандар көп, суктанып, көрктөндөрүп турсак, көп кишилер сөлкө түшүп турат. Айлана чөйрөгө кам көрүүгө шаарыбыздын ар бир тургуну өз салымын кошсо, калаабыз күндөн күнгө көркүнө чыгып, сулуулугу менен конокторду жана жашоочуларды кубандырары белгилүү. Акмарал Айипова, Гүлчөрө Казымкулов, Таң маанай программасы.